Салам достор. Алдыңкы мүнөттөрдө шоу жаңылыктарды айтып беребиз. Кыргызстандыктын гана эмес, дүйнөлүк атактуулардын жашоосунда кандай жаңылыктар болуп жатканына көз чаптырабыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Самара Каримова Ноокат районуна аким болобу. Ноокат районуна Самара Каримованы байкап көрбөйсүңөрбү? Туугандар. Жаңы премьер-министр инисин Ноокаттын акимдигинен бошотуптур. Ошол жерге Самара Каримова деп чечип, ал кишини ошол жерге кантип алып барыштын стратегиясын катуу талкуулап жаткандай го, деп жазган экен Илим Карыпбеков өз Instagram баракчасына. Балким дымагы күчтүү биздин ырчы бул ишти да иштеп кете алам деп көздөп жаткандыр, ким билет? Мындан да кызык жаңылык. Димаш Кудайбергенов кыргыз экен. Менин чоң апам Рахима Буламык уурусунан болот. Ал чоңойгондо Тулябай деген кишиге турмушка чыккан. Ал казактардын талпак уурусунун кыргыз дегенинен деп жазды Димаштын атасы. Бир нече убакыттан бери эле Димаш Кудайбергенов кыргыз экен деген кабар желдей тарады. Кыргыз казак бир тууган, андыктан биз кошуна өлкө үчүн ар дайым кубанычта болобуз. Анжелика Кайратовна жол кырсыгына кабылганга чейинки видеосун Instagram баракчасына киргизди. Азыр ар кандай туура эмес маалыматтар тарап жатат. Урматтуу журналисттер, маалыматты тактап чыгарыңыздар. Биз машинада 7 адам болгонбуз. Рулда дос кызым болчу. Азыр ал мени карап, ар дайым жанымда, деп жазды ырчы айым. Күтүлбөгөн сүйүнүч кубанычтын ыы. Адамдын көңүлүн элжиреткен тасма ал жерде Потап Настя Каменскийдин колун сурады. Мен да кубанычта болуп турам. Бул жуманын эң сүйүнүчтүү жаңылыгы. Ак рубашка, кара пиджак бул образга көк галстук ого бетер көрүп берген. Ушул күндөн баштап мен сен менен түбөлүк бирге болгум келет. Сен менин өмүрлүк жарым болууга макулсуңбу деп Настяга шакек жана кучак болгон ромашка гүлүн сунду. Мындай сунушту күтпөгөн Настя ыйлап жиберди, акыры макулдугун берди. Бүгүнкү жаңылыктарды жыйынтыктайбыз, аман болуңуздар.